проблема болуп атат, акчаны бергиле десем, мына бүгүн которот деди. Дагы бөлүп болсо да берсин, 10 миңденби, 5 миңденби. Эрген Асановдун ысымы чуулгандуу иштерде алгачкы жолу айтылып аткан жок. Онлайн казинону жарнама кылып жүргөнүн мойнуна алып, элден кечирим сурады. Биз эртең 100 000 сом таратабыз. 8 айдан бери берип кое турган нерсе болчу. Эже бүгүн которобуз, кана картаңызды жөнөтүңүз деп эч ким которгон жок. Сиз чалган абонент учурда жооп бере албайт. Биз ар дайым микрофон сунууга даярбыз. Инстаграмда Эрген Асанов аттуу блогердин 5,5 миллионго жакын катталуучусу бар. Өлкөдө популярдуу пикир жаратуучу акчамды кайтарып бербей атат деген жүйө менен Чекит медиага көрөрманыбыз кайрылды. Анын айтымында блогер социалдык тармактагы баракчасы аркылуу телефон саткан. 2025 жылдын ноябрь айында Асановдун эсебине 20 000 сом которуп, бирок бүгүнкү күнгө чейин же акчадан, же телефондон жок экенине нааразы. Ноябрдын 10-торунда киргизди окшойт немегечи, рекламага. Наличие телефондор бар 100 штуктай депчи. Анан мен үлгүрөйүн деп 17 ноябрда 10 миң котордум. 21 ноябрда 10 миң котордум. Анан 3 күндө келет деди. 3 күндөн кийин жолдо келдат деди. Ошентип, короче, жазып бердим, 8 ай болду да. Ошо жазып аткан. Недавно дагы ошо реклама киргизди, ушундай деп. Анан мен номерин алып реклама берейин дедим эле блогер фестчи. Канча сом болот деп эми сурасам, жооп берди. Ушунча сом, эмне реклама кылыш керек деп. Анан мен жиним келип айттым, башка нерсе болсо мага жооп берип атасыңар. Именно мен просто ал жака бара албайм, чыксам кайра кире албайм. Бизде проблема болуп атат, акчаны бергиле десем, мына бүгүн которот деди. Просто адам 8 айдан бери ушуну жазып, мына которот деп күтүлүп, мен берде 2 балам менен иштейм да, арам тапкан акчам, неме болгон акчаны мен просто так деп тиякта жүрөт, ал жакта, бул жакта жүрөт, өзүнүн жумуштарын бүтүрүп эле жүрөт да. Мен айттым, хотя бы бөлүп болсо да берсин, 10 миңденби, 5 миңденби, мына 8 айдан бери берип кое турган нерсе болчу. Тем более мен айылдашым да, мен апамы жөнөтөйүн дедим, просто эми анын ата эне чоң эле адамдарбыз, мен анын апасына жөнөтүп айылына уят кылбай эле коеюн дедим да. iPhone телефон саткан да, заказ кылып, наличие деп, уже наличие деген үчүн мен которгом. Если жооп күтүш керек десе, мен которбойт элем, колуна көрсөткөн на наличие 100 телефон бар деп. Анан мен которотпоймбу? Которгондон кийин анан уже түгөнүп калды наличие телефондор, 3 күндө келет деди. Анан 3 күндө дагы жооп жазбады, бир жумадан келди деди. Казакстанда турат, бир чип койдуруш керек экен деди. Хорошо деп ошентсем, кийин рекламасы чыкты, адамдарга акчасын берип атабыз. Телефон ушундай, мен алданып калдым деди, биринчи деди. Анан хорошо деп ошодон бери 8 ай өттү, күтүп атам да. Көбүнө берген только ошо Россия жактагыларга бере элек, ушундай. Үчөө-төртөө бар да, комментариясына жазат да. Мен башка телефондо болгончу мен скрин деп алгам, өзүнүн голосойлорун, өзүнүн жазгандарын, чтобы полный өчүп кетпеш үчүн да. Мен өзүм айылдашым эле болот, просто ошон үчүн ишенгем да, барып үйүнө барып айтам, же болбосо ушундай болот, алданып калбайм деген мындай неме болгон да, уверенность болгон. Ошон үчүн которгон болчумун да. Мен дагы акча керек болгон моменттерде жазып коем, жазбайт, алдап жана деп. Эже бүгүн которобуз, кана картаңызды жөнөтүңүз дейт. Мен болсо ар кимдин эм банкын берем, апамкын берем, эжемкин берем. Алардан эч ким которгон жок дейт. Просто ушунчалык андай болуп кеттим да, айла жок, анан силерге жазып күтүп турдум да. 2024 жылдын февраль айында казинону жарнамалаган блогерлер тууралуу алгачкы жолу Медиахабтын журналисттери айтып чыккан. Блогерлер Нуриза Бектурова, Медер Нуркадыров, Аида Багышбекова, Нургыз Токтогонова, Бекзат Орозбеков, Айдай Мусаева, Саян, Пантера, Сойзбек Чоңатаң кайдагы акчаларды элге таратып жатышат? Буларды эмне байланыштырат? Алар айткан оюндар канчалык мыйзамдуу? Бул иликтөө чыккандан кийин айрым блогерлер мыйзамсыз ишмердүүлүктү токтоткон. Ал эми Эрген Асанов бир эмес бир нече ирет мындай кадамга барганы, ал үчүн милицияга чакырылып, жыйынтыгында элден кечирим сураганы белгилүү болгон. Стабильный акча келип турат, уже жакшы кечелерге чыгып баштадым. Келди бизге, келди. Просто оңой эле, бул эч кандай азарт оюн эмес.
Именно менің промокодыммен сіздерге 100 фрис бонус беріледі. Так что переходите на ссылку. Биз өткөн жылы эле Арген Асановго инстаграмда байланышып, эмне үчүн сен онлайн казинону жарнама кылып жатасың деп сураганыбызда ал мен мындан ары жарнама кылбай эле бул ишти мен токтотконмун деп укмуш актанган. Бирок жыл башынан бери эле анын катталуучулары дагы байкаса керек, ал онлайн казинону жарнама кылып келди. Анан элден кечирим сураган видеосунда ал айтып атат, мен элге терс таасири тийип каларын билген эмесмин деп. Бирок бул карандай калп, онлайн казинонун терс таасирлерин биз Медиа Хаб, башка дагы медиалар тынбай эле айтып келе жатат. Арген Асановдун ысымы чуулгандуу иштерде алгачкы жолу айтылып аткан жок. Алсак 2023 жылдын август айында анын ишмердүүлүгүнө байланыштуу милиция кызматкерлери тарабынан түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Давай, бол тезтен, өзү давай. Успокойтесь! Өзіміздің машинамыз! Асанов мурдагы жубайы Аружан Бекешева менен бирге Ала Тоо аянтында катталуучуларына 100 000 сом таратмакчы болгон. Биз эртең 100 000 сом таратабыз. Кимге, качан, кайсы жерде? Площадьта, Бишкектин площадында биз 100 000 сом таратабыз. Аянтта эл жык-жыйма чогулуп тыгын пайда болгон. Жыйынтыгында укук бузуулар жөнүндө кодексинин 138 беренесине ылайык блогерге 7,5 миң сом айыппул салынган. Аталган беренеде массалык иш-чараларды өткөрүүдө коомдук коопсуздук эрежелерин бузуу тууралуу айтылат. Биздин редакцияга көрөрманыбыз кайрылып, Арген Асанов 8 айдан бери мен акчамды кайтарып бербей жатат деген дооматты айтып берген. Ошол үчүн азыр биз Арген Асановго байланышып, тийиштүү суроолорду берип көрөлү. Сиз чалган абонент учурда жооп бере албайт. Мынакей өзүңүздөр көрүп болгондой биз Арген Асановго байланышууга аракет кылып көрдүк. Бир эмес бир нече жолу чалдык, бирок тилекке каршы ал телефонду алган жок. Эгер Арген Асанов бул окуя тууралуу өзүнүн оюн билдиргиси келсе, биз ар дайым микрофон сунууга даярбыз. Чекит медиа блогерлердин жоопкерчилиги тууралуу буга чейин дагы далай айтып келген. Бул видеолорду биздин Instagram баракчадагы актуалдуу бөлүмүнөн көрө аласыздар. Бул видео менен бөлүшүп пикир калтырыңыз. Чекит медиага катталып, чындыкты билиңиз. Сиздер менен мен Асылзат болдум. Көрүшкөнчө.